Саламатсыздар урматтуу биздин көрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн берүүлөрүбүзгө Кыргызстандын ичиндеги коомдук ишмерлер, өкмөттүк кызматкерлер жана ошондой өздөрүнүн ар кандай белгилүү иштери менен Кыргызстанга таанымал болгон адамдар чакырып келебиз. Бүгүн бизде конокто Усупбеков Бактыбек Сардарбекович Сокулук районунун эмгек социалдык камсыздоо миграция боюнча иштеринин жетекчиси. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Алгачкы эле сизге бере турган суроо, азыр биздин Кыргызстанда өтө акыбал оор. Ар дайым эле ушул пенсия, пособия, өкмөттүк жардам дегендер менен көйгөй жаралып келет. Сиздердин райондо кандай? Биздин район чын менен көп райондорго салыштырмалуу өтө оор район. Анткени жашоочулардын саны дагы күндөн күнгө 90-жылдан бери өсүп атат. Райондо ички мигранттар көп, анан пособия алуучулар дагы, инвалидтер да көп пайда болуп атат. Ошону менен тышкары мен айта кеткен бир чоң жагдай бар. Ошо биздин башкармалыкта, биздин эле башкармалыкта эмес, бүт эле ушу территорияда жүргөн башка райондордо дагы ошо 3 чоң мекемени бир жерге кошуп койгон да. Бул балдар маселеси боюнча, балдардын зомбулугу, балдарга АПК берүү, балдарды коргоо боюнча да биздин башкармалык жүргүзөт. Жумуштуулук боюнча, миграция боюнча да ушу биздин башкармалык жүргүзөт. Анан социалдык камсыздоо бөлүмү. Социалдык камсыздоого ошо инвалидтер кирет, кара картаңдар, анан ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Ушу негизги инвалидтер боюнча ушу азыр булардын пособиялары көбөйдү. 3-чү группа, 2-чи группа, 1-чи группалар көбөйдү. Коляска маселеси боюнча дагы ошо бизге кайрылгандар болот. Коляскалар ошо балдар чоң адамдарга коляска маселесинин баары чечилип атат. Ошо жана балдардын эле коляскасы, аябай многофункциональный коляскалар керек экен. Анын баасы да кымбат экен, 100 000 сомдон үйдө. Ошолордун эле 13 данасы жетишпей атат. Кара картаңдар ушу 5 жылда бир жолу путевка алышат. Алар да өз кезеги менен келет. Анан эң негизги ушу бизге көйгөй бул пособия алуучулар. Үй бүлө көмөктөп коет экен. Социалдык пособия аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Мурда 16 жашка чейинки балдар 3 баласын үйдө ала турган болсо, азыр бүт эле аз камсыз болгон үй бүлө деп койгон. Ошол адамдардын баягы бекер акча алууга дагы ушу мындай мамлекет ушу эме кылып койгон экен да, баягы өөлгө түзүп коюптур да. Анан Сокулук районунда ушу пропискасы жоктор деле бизге кайрылып пособияга келе берет. Күндөн күнгө пособия алуучулар ай сайын 100 үй бүлөгө өсүп атат да. Анткени бизде 20 айлык өкмөт бар, 19 айлык өкмөт бир Шопоков шаары. Алар социалдык паспорттор түзүп, анан бизге да күндө бир 300-гө жакын киши кабыл алып атабыз. Ошонун ичинде эң негизги маселе ушу элдер дагы ушу көнүп калыптыр. Мен пособияга алуучуларга баарына баягы каршы болбойбуз, анткени жолдошу күйөөсү жок болсо, же болбосо күйөөсү МСЭК аркылуу инвалид эмес алса, ушул жашынакай ден соолугу чың үй бүлөлөр келип эле ушу пособияга иштей турган, иштегенге жагдайлар, бүт шарттар бар болсо дагы ушу пособия алганы келишет да. Биздин кызматкерлер ушу 20 000, 30 000 сомдук айлыктарды сунуштасак, алга макул болбой пособия алат да. Анткени бизде жанагы түндүк деген программа бар. Түндүктүн ичинде бир үй бүлөнүн саны бир кишиге 1000 сомдон ашса, кирешеси пособия чегерилбейт да. Түндүккө бардык эле алардын доходдору кирген эмес. Анткени көбү нелегально иштешет, жер иштетишет, стройкаларда иштейт, болбой эле ушу пособияга келишет да. Негизинен ушул пособия алуучулардын социалдык абалын кантип текшересиздер? Мисалы үчүн азыр бизде ички миграция күч алган убак, ушул жеке эле Сокулук району эмес, бул жагы Ысык Ата, Кеминден бери карай азыр чүйдө ички миграция аябай агым көп болгондуктан кээ бир өздөрүнүн айылында деле кандайдыр бир жетиштүүлүгү бар болсо деле ушул бир
борборго жакындап келип алып, анан ушул сиз айткандай жана каттоосу жок деле ушул эмелерге сиздерге көп кайрылуулар менен келет да. Анан ошолордун кээ бирөө бул жакка азыр жер алып атат, пропискага туруп атат, бирок бул жактагы акыбалы ошондой жетишсиз болуп атканы менен балким тияктагы кандайдыр бир бияка эми иш иштеш үчүн келип атат да. А бирок тиякта өздөрүндө мындай бир жетишерлик бир нерсеси бар сыяктуу биздин элдер көп. Ушуларды мисалы комиссияда кандай карайсыздар? Же кайрылгандын баарын эле каттоодон өткөзө бересиздерби? Биз закон ушундай болуп калганда, кайрылгандын баары эле доходу ошо 1000 сомдон ашса, баарын эле бересиңер деп калганда. Бирок түндүк деген ушу программа кес-кесте ошо кадастр жагынан, жери бар, жери жок жагынан да мындай некорректный бизге данныйларды берет да. Туура эмес кээ бирде, бирок жери болсо да жери жок деп, же бир жерде иштеп сос отчисление кылса дагы ошо отчислениялары жок деп көрүнөт. Анан текшеришат, өтө кыйын болуп атат. Анан биз ушу айыл өкмөттөр менен биргеликте ошол жактын комиссиялар бар, ар бир жергиликтүү айылдарда. Алар жергиликтүү депутаттар бар, алар барып текшерет үй бүлө шартын. Үй бүлө шарты чыны менен начар үй бүлөлөр сразу эле көрүнүп калат. Ошондо ана бизге чегеришет. Бирок сиз айткан маселе ушу. Мен азыр бир мисал келтирейин. Менин көлдө азыр кичине малым бар. Баягы бир аз уй, бир аз жылкы деген сыяктуу майда чүйдө. Бишкекте мен пропискада турамын, бул жакта квартирадамын. Ошо суроо. Азыр иштеген ишимде деле менде мындай официалдуу зарплата эмес да. Анан мен азыр ушул прописка менен барып сиздерге барсам деле ушуга пособия чегере бересиздер. Ошону тек чегере, закон боюнча чегере беребиз да. Анткени мына сиз көлдө малыңыз болсо, баткенде малы жери болсо, жери болсо жана түндүктөн чыгат, бирок малы болсо бул чыкпай калат. Малы чыкпай калат, биз аны закон боюнча бизге сокулукка келдиби 2 күн мурда көчүп. Бир жерге квартираны арендага алды, анан айыл өкмөттөн справка алды, бизге келе берет. Пособия депчи. Анан ал пособия чегерип коюп, башка жакка көчүп кеткен, Россияга көчүп кеткен убакыттар барбы, биз анын баарын текшерип, анын баарын чыгарып атабыз. Туура, ошол жагы кичине кыйыныраак болот бизге. Ошо пропискасы барларга эле биз чегерсек, пропискасы барларга чегерип, анан каяктан көчүп келгендер жактан запрос кылып, кандай малы бар, канча эмеси бар, ошол маселеси азыр каралган жок да. Анан ошол жагы кичине кыйыныраак болот. Бул негизинен мына азыр социалдык контракттар түзүлүп атат. Контракттар 100 000 сомдон берилди. Сокулуу району боюнча 50 үй бүлөгө бердик. Бул пропискасы барларга бердик. Бул пособия алып аткан кишилер өзүнчө иш кылып кетсин деп. Уй алгандар болду. Бул кайтарымсызбы? Кайтарымсыз. Тигүүчү машина алгандар болду. Ушундай маселе бул жанагы элдерди активдүү чараларга үгүттөө деген сөз да. Ушундай иштерди берип, анча-мынча коомдук иштерге катышыш керек. Пособия алып эле отура берген адамдарга да мындай жалкоолукка үйрөтөт да. Ошон үчүн ушу активдүү жанагы занятостун инструменттер бар. Ошо соцконтракт, микрокредитование, чакан кредит берүү, кесиптик багытка окутуу. Көп эле азыр жаштарыбыз ушу кесиби жок эле үй бүлө куруп кетип атышат. Ошого биз мамлекет акча бөлөт атайын. Ошо бекер окутканга. Шаардын лицейлери, Сокулукта 3 лицей бар экен, ошол жака биз бекер окутуп, ар кайсы кесиптерде массаждан баштап токар, фрезер, крановщикке чейин окутканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал окуп атканда стипендия алат. Ал кесип алгандан кийин жумушка орношуу дагы 80%, 70%ка көбөйөт. Ошондо ошо кыздар дагы, балдарды да окутуп, биз ошо пособия алуучулардын санын азайтабыз деген пландар бар да эмдиги жылкыга. Бизде буга чейин айтылып келген, үйүңдө муздаткычың болсо, светной телевизор, түштүү телевизоруң болсо, пособия чектелбейт. Анан автоунааң болсо деп, анан ошол жерде бир жогорку кеңештин ушу трибунасында айтылды эле, жанагы Бакыт Төрөбаев ушул түшүндүрмөнү, мисалы үчүн Мореки машина, Мореки моолар деген кирбейт деген нерселер менен ошол жөнүндө толук айтып бере аласызбы? Алар азыр кирбей алган, мурдакы закон боюнча ошондой болчу. Азыр мурда ошо ата-энесинин пенсиясы да кирчи да. Азыр ал пенсия алабы, пособия, башка жана инвалидность боюнча пособия алабы, холодильниги барбы, алар азыр кирбейт. Азыр ал доход болуп эсептелбейт. Доход болуп өзүнүн үй бүлөсүндө канча айлык алат, канча киреше кирет, ар кандай жумуштарга ошолор эле кирет.
жери болсо жери кирет, мал болсо ошо мал да кирет да. Эгерде малын көрсөтсө официалдуу түрдө, а көбү көрсөтпөйт. Ошон үчүн баягы доходу 1000 сомдон ашпай калып, анан пособие чегип аткан ошондон болот да. Дагы бир чоң маселе, кечиресиз анан. Бизде Кыргызстанда жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолугу жактан мындай инвалид адамдарга ошол инвалидтердин арабасы берилет да. Ошол канча жылда бир берилет? Инвалидтердин арабасы ошо канча жылда деп айтылбайт, анткени ошо бизге заявкалар түшөт. МСЭКтин атайын ошо инвалидтик арабага отурат деген заключениясы болот. Ошондо ал бизге алып келип, бизде учеттоп турат. Анан биз кезек менен беребиз. Мен азыр жана башында айтып кеткендей, толук чоң адамдарды толук камсыз кылдык. Анткени мен келгениме 5 ай болду. Bir 13 adam var ekan, 13 коляска алып келдик. Ага чейин дагы 10 колясканы алып келишиптир. Толук бүттүр. Анан балдардын бир 11 бала бар. 11 балага ошо көп функционалдуу ошо арабалар жок болуп атат. Кыргызстан боюнча жок болуп атат. Ошол азыр биз министерствого да заявка бергенбиз. Башка демирчилерге да ошо айтып атабыз. Бизге ошондой арабалар болсо алып келсеңер, балдарды камсыз кылып коелу деп. Ошо 11-13 балага жок болуп атат да. Анан дагы сурай турган суроо, мына бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ушул социалдык абалы канааттандырарлык деп айтышкандай кичине көбүрөөк. Себеп дегенде ошо сиз айткандай жаш үй бүлөлөр, мисалы 2ден 3дөн балалуу болушкандар, анан ошолор жанагыдай тыйындын, зарплаттын, акчанын жетишпестигинен сыртка чыгып кетишет. Эми социалдык коргоо болуп аткандан кийин сиздерде ошолордун балдары башка кишилердин колунда калып атат да. Чоң атасы, чоң энеси же ушундай. Эң чоң көйгөй болот да ошол. Ушул боюнча чаралар кандай? Алар боюнча бизде маалымат деле аз, бирок биз ал боюнча иш жүргүзүп атабыз. Анткени профилактика иштерин жүргүзүп атабыз айыл өкмөттөр менен. Бирок андай болсо биз жетишпей атабыз. Анан ошо көбүнчө ошо мигранттардын балдары зордук зомбулукка туш болуп калып атат. Көбүрөөк ошо акыркы учурда көп. Мектепте туугандар тарабынан уруп сабоо, керек болсо зордуктоо маселелери көп бизге эме болуп калып атат. Алар боюнча да биз аларды ата-энеси келгенче, анан ата-энеси өлүп калгандар балдар да бар. Алардын баарына биз ошо опека эме болобуз да. Опека жана туугандарына биз ошо 6 айлык соттун чечимине чейин биз ошо 6 айлык опека берип алат экенбиз. Алар боюнча аябай тыгыз иштер болуп атат. Рободого барганда да биздин кызматкерлер жок. Алар ошо допрос кыла албайт күнөөлүүлөрдү. Балдардын ошо коргоо жагынан ошо район боюнча бизге жүктөлгөн да. Бүт маселелер боюнча. Мигранттардын балдарыбы, ошо жергиликтүү тургундардын балдары баары ошо биздин мойнубузда. Азыр мен айтып кетер нерсе кошумча ошо биз Сокулук районунда ошо азыр аракет кылып атабыз. Жумуш ордулар жакында эле ярмарка, жумуш ярмаркасын өткөрдүк. Анан ярмарка, кесип ярмаркасын өткөрдүк. 15 чоң сокулуктун мекемелерин чакырдык. Жумушсуздар да көп, 300дөн ашык жумушсуз келди. Баары жумушка 270 киши жолдомо алды. Анын баары жумушка орношуп, Кудай буюрса ошо сокулуктун мекемелери да бизге келип, азыр өзүнүн жумуш ордуларын берип, бизде азыр 1000ден ашык вакансия бар. 1000ден жумуш орду бар. Пособие алуучулардын баарын жана күйөөлөрү бар болуп, аябай мындай ден соолугу таза балдарды биз жумушка орнотуп жолдомо берип атабыз. Кесиби жокторго биз окутуп атабыз, окууга жөнөтүп атабыз. Анан болбой эле бизге кичине арыздангандар көп болуп атат. Пособие алып көнүп калгандар, алар менен иштешип атабыз. Бирок азыр толук кандуу эле ушу биз окууга кесип берип туруп жумушка орношконго 100% иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө Сокулук районунда биздин этникалык кыргыздар, Тажикстандан келген, Өзбекстандан келген кыргыздар ушул азыркы күнгө чейин көп көйгөйлөрү менен ушул биздин чоң президентке чейин кайрылууларды жасап келишет. Ошолордун көбү сиздердин райондо көп жайгашкан да, Сокулукта булар. Ушулар боюнча кандай кабарлар бар? Мисалы, кечек ошол Васильевка айыл өкмөтүндө жанагы курула турган үйү боюнча токтолуп атышат. Каяка барабыз дегендер болуп атат ушул боюнча. Бул боюнча 90-жылдын башында Союз таркагандан кийин көчүп келишкен да көбүнчөсү. Анан бизде ошо Сокулук негизи аймак боюнча 20 айыл өкмөт, бирок 3кө бөлүнөт экен. Тоо тараптагы эл,
жолдун ортосундагы эл анан нижний зона ылдыйк тарапта көбүнчө ошо жергеталдык кыргыздар, Тажикстандан келген кыргыздар да. Алар менен чоң иштер жүрөт. Алар деле ошо көбүнчөсү пропискага турган, пропискага турбаган деле көбүнчөсү гражданство алды. 70% гражданствосы бар. Калгандары болсо документтерин берип коюп күтүп атышат. Алардын баары эле ошо бүт жарандарда эле биз пособияларды деле чектеп атабыз. Көбүнчө пособия алуучулар ошолор бизде. 70% ошо биздин Тажикстандан келген кыргыздар. Алар менен деле толук иштеп атабыз. Аякта да биздин бир лицейибиз бар. Аларды ошол жака жөнөтүп окутуп, атайын кыргыз тили боюнча алар жака да барып биз жолугушууларды өткөрүп атабыз. Район акимчилиги, биз барып, анан биздин аякта социалдык кызматкерлер бар. Айыл өкмөт тараптан да, биз тараптан дагы тыгыз иштейбиз алар менен. Анан бир жаман жери ошо ылдыйкы зона, ортоңку зона, өйдөкү зона бири-бири менен мындай катташпаганы да. Илгери союз убагында комсомолдук мероприятиялар, спорттук оюндар болчу эле да. Азыр буларда андай мен байкаган жокмун да, 5 ай иштедим. Буларды мындай аралаштырып, ошо мындай бири-бири менен катташып, керек болсо куда сөөк болуп, футболдук беттештерди өткөрүп ушундай кылыш керек экен да. Анткени ошо 3 тарапка бөлүнүп калганын мен байкадым да. Өйдөк тарап өзүнчө, ортоңку тарап өзүнчө, ылдыйк тарап өзүнчө бир башка мамлекетте эле жашагандай болуп атат да. Сиздерде ушул Сокулук районунда бир кандайдыр бир маселе боло турган болсо, күндүр түндүр иштей турган ишеним телефондоруңуздар барбы? Телефон бар, 110 балдар боюнча ошо 111 телефон бар. 111 балдарга зордук, зомбулук болсо ошо телефонго чалып, анан биз кабыл алып иштешет. Анан көп эле бүт ошо РОВДдан болобу, прокуратурадан болобу, биздин анандай эме болгондо кызматкерлер түнкү саат 11 болсо да барышат. Мага да чалышат. Суббота базар деген жок. Анда да барып балдарды коргоо боюнча биздин ушу отделыбыз өзүбүз баш болуп барып иштейбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Сокулук районунун эмгек социалдык камсыздоо миграция боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Усупбеков Бактыбек агай болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламат эсен болуңуздар.